Урматтуу мекендештер, жердештер, арбаңыздар, силер менен бүгүн болчу маек бул орусча айтканда трудовой договор. Кыргызча айтканда эмгек келишим деп коет. Өткөндө биз ошо эмгек келишим боюнча бир видео жазганбыз, бирок тилекке каршы көп мекендештерге ал маалымат эмнегедир жүрөгүнө кирген жок, сиңген жок. Ошон үчүн дагы бир жолу толуктоолор менен айтып коелу деп чечтик. Жакында эле өткөндөгү жумада Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн Москва жергесиндеги жыйыны болуп өттү. Ал чогулушка бизди да чакырып, ошол жерден бир сыйра эмгек келишим боюнча талкуу болду, чоң талкуу болду. Жаңы мыйзамдар боюнча, жаңы толуктоолор боюнча. Ошо боюнча трудовой договордун негизги максаттары кандай алса болот, эмне кылып алса болот, кантип иштеш керек, бүт баарын силерге айтып берели. Биринчиден эмгек келишимди баарыңар билесиңер, силер 3 айга келгенде биринчи 3 айлык мөөнөткө уведомление деп коет, регистрацияга каттоого турасыңар. Андан кийин эмгек келишимдин негизинде 1 жылга узартасыңар. Азыр болсо эмгек келишимди негизинде эгерде эмгек келишимиз 1 жылга эмес, 2 жылга, 3 жылга, 10 жылга чейин же бессрочный болсо, регистрацияны дагы ошого чейин узартсаңыздар болот. Мурда 1 эле жылга узартканга мүмкүнчүлүк болчу. Эмгек келишимиз 5 жылга болсо деле жыл сайын силер узартып 5 жылга узартчыңар. Азыр болсо мыйзам жол берип калды. Эмгек келишимиз канча убакытка мөөнөткө болсо, ошончо мөөнөткө регистрацияны узартып, Кыргызстанга чыкпай эле, Россиядан чыкпай эле эмгектенип жүрө берсеңиздер болот. А бирок чыгып кетер менен ошоки регистрацияңыз кайра аннулироваться этип калат мекендештер. Ошол боюнча эмгек келишимди көп тилекке каршы мекендештер регистрацияга турат дагы. Эмгек келишим негизинде эмгек келишими официалдуу эмес, бирөөлөр аркылуу жасатып алат дагы. Андан кийин 3 айдан кийин, 4 айдан кийин регистрациясы базадан чыгып келет, андан кийин хозяйка чыгарып коюптур деп ошондой сөз болот. Ал андай эмес, мекендештер регистрацияны чыгарып салган себеп бул эмгек келишими базада жок. Азыр МВД базасы менен налоговый база экөө биригип аткан убакыт, ошол себептен азыр МВДдагы налоговыйдын тилекке каршы дейбизби же каршы эмес дейбизби текшере баштап туруп, эгерде трудовой эмгек келишими официалдуу эмес болсо, анда чыгарып салып атат мекендештер. Ошону дагы сөзсүз эске алышыңыздар керек. Жакшы бир жаңылыктар десем болот. Бул мурда деле бар болчу, жана самозанятый. Самозанятыйдын негизинде эмгек келишимдин 2 түрү бар. Бирөө трудовой договор орусча айтканда, экинчиси гражданско-правовой договор. Трудовой договорду силер сөзсүз түрдө юр лицалар менен силерге жумуш берүүчү юридический лицо менен жасайсыңар, а гражданско-правовой договорду болсо силер ар кандай орус жараны менен түзүп алсаңыздар болот. Ал деле азыркы күндө ошо эмгек келишимде трудовой договордун юр лицо менен түзгөндө эле бирдей эле правовой статуска ээ. Ошонун негизинде өзүңөрдү, балким силер таксист болуп иштейсиңерби, же нянька болуп иштейсиңерби, же бирөөнүн үйүндө садовник болуп иштейсиңерби, ошо хозяин менен келишим түзүп аласыңар. Ошонун негизинде налог.руга регистрация болуп туруп, самозанятый болуп туруп. Эгерде силер хозяинга кызмат, физлицого кызмат кылсаңардар 4 проезд төлөйсүңөр. Эгерде юридикалык мекемелерге кызмат кылсаңыздар, анда 6% налог төлөйсүңөр. Ошонун негизинде регистрацияны дагы узартып алсаңыздар болот мекендештер. Дагы бир жакшы жаңылык деп койсом болот. Кирүүгө жана максат цели въезданы Россиянын территориясынан чыкпай туруп эле, сразу эгерде частный визит же конок болуп, гости болуп кирсеңиз, ошону работа деп туруп өзгөртүп койсо чыкпай туруп эле болот. Ал болсо өзгөртүү кандай болот? Өзгөртүү ал биринчи рет аны атайын барып заявление жазып кереги жок. Силер эмгек келишим түзөр менен эле регистрацияны узартайын деп атканда эле МВД өкүлчүлүктөрү автоматтык түрдө ошол экини узартып коет мекендештер. Ал болсо федеральный закон о правовом положении иностранных граждан, статья 5, статья 13, номер 115. Ошонун негизинде цель въезданы да автоматтык түрдө узартып койсо болот мекендештер.
Анан кийин эгерде автоматтык түрдө узартпай аткан учурлар бар билебиз. Ал деген жанагы көпчүлүк учурда отделдерде закондо мыйзамда башкача жазылган, бирок жерде ал башкача иштеши мүмкүн. Эгерде ошондой учурлар болсо, биздин ошо видеонун астына прям комментарий жазып туруп, сос деп жазып туруп, ошо биздин регистрацияны цел въезданы узартпай атат. Эмненин негизинде деп туруп, телефонуңарды жазып койсоңуздар, биз карап турабыз, мониторинг этип. Ошо телефонуңуздар менен байланышып туруп, силерге кайрадан байланышып, кайсыл отделге узартпай атат, эмнеге узартпай атат деп туруп, ошо фактыларды бизге берсеңиздер, ал фактыларды болсо биз МВД өкүлчүлүгүнө, элчиликке жана Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө берип туруп, ошону жоюшканга силер да бизге жардам бергиле мекендештер. Сак саламатта болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө мекендештер.